2021 курулушу башталган Буйга 1 чакан ГЭСи эми саатына 450 киловатт электр энергиясын иштеп чыгарат. Тынымсыз иштеп турган ГЭС суткасына 10.000 киловаттан ашуун энергияны пайда алат. Кубаттуулугу 450 киловатт, саатына 450 киловатт электр энергиясын иштеп чыгарат. Анан суткалык немеси выработкасы 10.000 киловаттан жогору, 10.000 киловаттан суткасына иштеп чыгарып турат. Бул ГЭСти курулушу 1 жылдан ашыгыраак жүрдү, 1 жылдан ашыгыраак. Анан 800 метр 500 турба менен келип, 500 мм турба менен келет, узундугу 800 метрден келет. Бул жерде курулушунда аябай мындай ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы болот эмеспи? Бул жерде курулушта ушул сел маселеси аябай бизди кооптондурду. Буга чейин аталган айылда электр жарыгы жетиштүү деңгээлде берилбей, ар бир үйдө үлбүрөп турчу. Эми мынтип чакан ГЭС курулгандан кийин жарык өз нугунда берилип, жергиликтүүлөрдүн кубанычында чек жок. Буйга эли бүгүн аябай кубанычта. Мына Рамис мен аш уулумда мына айтайын. Адеп башталган деле экөөбүз мына пайдубалын биринчи күрөктө экөөбүз басканбыз. Анан эми аябай кыйналды. Чынын айтканда мына кишилер көргөн жок. Ылдыйтан келгенде. Биз көрдүк мына ал немеден тартып келди суунучу. Бир келгенде суу алып кетти, экинчисинде кайра баштады ушинтип куруп өтө кыйынчылыктар менен курду да. Мен ошо балага ыраазычылыгымды айтам. Бул жерден иштелип чыккан электр энергиясын мамлекет сатып алып турат. Мындай колдоо ГЭСти курган жеке ишкерге дагы жардам болот. Мындан сырткары жер бөлүп берүүдө, документ иштерин бүткөрүүдө эч кандай тоскоолдуктар жаралган эмес. 0,4 мегаватт болсо дагы бул ошол тамчы болуп, тамчыдан анан моундай дарыялар куралат эмеспи? Ушундай чакан ГЭСтерден көбүрөөк курула турган болсо, ошол кыска мөөнөттө ошо каатчылыктардан чыгабыз деген ойдобуз. Быйылкы жылдын эсебинен кошумча ала турган кубаттуулук ушу 200 мегаваттка жакындап барат. Анан кийинки жылдар менен анан дагы энергиянын башка булактарынан, күн энергиясынан, шамал энергиясынан болуп ошол каатчылыкты жеңебиз деген ойдобуз. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрнест Толтоев өлкөбүздө чакан ГЭСтерди куруу кызуу жүрүп жаткандыгын билдирди. Муну менен бирге энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу, электр энергиясына болгон муктаждыктарды чечүү жана эң негизги чоң потенциалдарыбыздын бири болгон сууну туура пайдаланууга өбөлгө түзүү учурдун маанилүү маселеси экендигин белгиледи. Буйга 1 чакан ГЭСи Ош облусунда 7-чи болуп ачылды. Буга чейин 6 микрогэс иштеп атат. Андан сырткары Ош облусунун аймагында мындан дагы башка 10 микрогэсти ачуу иштери учурда жүргүзүлүүдө. Бул да болсо биздин ишкерлердин, биздин мамлекеттик органдардын ушул калкыбыздын электр энергиясына болгон муктаждыктарын чечүү максатында, энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан туура саясат багыттарынын бири болуп эсептелет. Ыдырыс уулу Рыскул атындагы Буйга 1 чакан ГЭСи жеке ишкер Рамис Ыдырысов тарабынан 2021 жылы курулуш иштери башталып, 2023 жылы бүткөрүлгөн. Учурда Каракулжа районунун Чалма, Капчыгай айылдарын электр энергиясы менен камсыздоодо. Мындан сырткары жакынкы мезгилдерде Буйга 2 чакан ГЭСинин курулушун долбоорлоо иш-аракеттери пландоодо. Айымкан Исралы кызы Ибрахим Төлөбаев, Ынтымак, Ош облусу.